Assalamu alaikum. Atmandı geçinizler menen. Men atım Ulan. Familiyam Amanbayulu. Oş şahrında yaşayım işteyim. Bugünkü efirde dem alуу organlarının оорулары тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраагы бронхит, пневмония жана башка ушул дем алуу органдарынын оорулары тууралуу сөз кылабыз. Ал эми ошону менен бирге эгерде сиздер тараптан суроолор келчү болсо, кошумча аларга дагы жооп берип турмакчымын. Анда эмесе баштадык. Демек алгачкы сиздерге айтып бере турган оорум бул пневмония. Пневмонияны билесиздер. Пневмония бул өпкөнүн клеткаларынын сезгенүүсү. Жана бул оору дүйнө жүзүндөгү адам өлүмүнүн 4-чү себепкери саналат. Мындайча айтканда, эң көп азыр адамдар жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болсо, андан кийинки эле орунда бул рак оорусу турат. Андан кийинки ар кандай кырсыктар жана 4-чү орунда ушул пневмония оорусу турат. Ошондуктан эгерде ушул ооруга чалдыгып калсаңыздар, кош көңүл болсоңуздар жарабайт. Ансыз деле кош көңүл боло албай каласыздар. Ошентсе да, эгер жөтөл болуп, ошону менен бирге дене табыңыздар көтөрүлүп жатса, анда сиздерде тынчсызданууга себеп бар. Себеби пневмония болуп калган болушуңуздар мүмкүн. Бул учурда жашыңыз кайсы куракта болгонуна карабай, тезинен айыгууга аракет кылышыңыз шарт. Ошол анан өтөдө айтып өттүм, бул өпкөнүн клеткаларынын сезгенүүсү. Мындайча айтканда, өпкөнүн өзү сезгенет. Бронхит менен пневмониянын айырмасы бул бронхтор сезгенет. Өпкөнүн клеткасы эмес, бронхтор. Бронх ошол өпкөнүн клеткасына чейинки бөлүгү деп айтсак туура эле болот. Бирок ошол аба алмашууну камсыздап турган негизги бул ошол өпкө клеткалары, альвеолдор деп коебуз, ошолордун сезгенүүсү болот. Жана эгерде пневмония болгон болсоңуздар, сөзсүз түрдө антибиотик терапия кылыш керек. Ансыз адам өмүрү коркунуч астында калат. 2-3 жыл мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүткүл дүйнө жүзү боюнча пандемия болду. Коронавирус вирустук инфекциясы дүйнө жүзүнө таркап, анан дем алуу органдарын жабыркатты, и ошо катары өпкөнү дагы. Анын натыйжасында 100 миңдеген адамдар каза болуп кетишти. Эми бул тагдыр бир жагынан. Бирок өтөдө айтканымдай, бул дагы адам өлүмүнүн маанилүү себепкери пневмония дагы. Ошондуктан кош көңүл караганга болбойт. Демек, сиздерден алгачкы суроо келди. Оозго ачуу келип эле кыйнады, антибиотик 14 күн иштим, хеликобакты жазган эле, ачуу антибиотиктенби? Жок, оозго ачуу келгени бул антибиотиктен эмес. Себеби антибиотикти канча күн алсаңыз дагы, акыркысын алып бүткөнүңүздөн ашып кетсе, 24 саат өткөндөн кийин ал дарынын таасири организмден толугу менен чыгып кетет. Мындайча айтканда, ал эч кандай таасирге ээ болбой калат. Ошондуктан антибиотиктен деп ойлобоңуз. Оозго ачуу келгени бул өт капчасынан болот. Өт капчасында сезгенүү болсо, өнөкөт холецистит деп коебуз. Ушул ооруда оозго ачуу келет. Жана оозго ачуу келип, ошол менен бирге тамак сиңбей кыйналабыз. Анан ичибиздин келиши да кыйын болот, ич катуу болот. Ушундай
Кечирим сурайм, азыр сиздин эмеңизди, чакырууңузду кабыл ала албайм. Себеби айтып беришим керек болгон нерселер болот. Анын үстүнө алакырды болуп калабыз да. Ошого туура түшүнөсүз деп ойлойм. Анан дагы бир себеп, азыр ошол чакырууңузду кабыл албай калганымдын. Ошол азыркы эфирди бүткөндөн кийин видеону чыгарып, эмеге YouTube'га дагы жүктөйм. Ошондуктан туура түшүнөсүз деп ойлойм. Сизде бул көйгөй өт менен байланыштуу болуп жатат. Ошондуктан өт капчагыңызды боорго кошуп узи кылдырасыз жана ошону гастрентолог врачка көрсөтсөңүз сизге дарылоо жазып берет. Анан ошолорду аткарып баштайсыз. Менин күмөнүм ошол. Анан мен ойлойм, хеликобактер сиздин ашказаныңызда дээрлик калбады. 14 күн антибиотик ичкенден кийин ашказан таза эле болуп калат хеликобактерден. Эми ошол инфекция организмде кайра өрчүш үчүн гигиеналык эрежелерге көбүрөөк көңүл буруп турасыз. Бул кандай? Ар дайым тишти таза жууш керек. Тамак ашты жештен мурда бир ирет тазалыкка көңүл буруп карап коесуздар. Албетте биринчи кезекте колду жууш керек. Ошону дагы унутпаңыз. Өтүңүздө болсо көрсөтүңүз гастрентологко. Баракчага каттала элек болсоңуз, эфирди көрүп жатсаңыз катталып коюшту унутпаңыз. Сизге рахмат, Соня. Саламатчылык. Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Алдырган эле музейге түшүшүм керек экен. Негизи муктаждык дээрлик болбойт. Эгер ооруп кыйналган болсоңуз, 1 айдан кийин бир түшүп койсоңуз болот. Анын эч кандай зыяны болбойт. Эрозия желудка коркунучтуу эмеспи? Эгерде өзүңүзгө карабай койчу болсоңуз, ар бир оору коркунучтуу болот. Ошондуктан ар бир ооруга мүмкүн болушунча эртерээк чара көрүп, ошол оорудан айыгууга аракеттенишибиз керек. Анан бул маселе боюнча гастрентолог врачка көрүнөсүз. Эгерде дарыгерге азырча барганга мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, онлайн консультация алсаңыз болот. Мен номеримди жазып, WhatsApp'тан байланышасыздар. Онлайн консультациянын баасы 500 сом болот. Акчаны мен номериме которуп, WhatsApp'тан чегин жөнөткөнүңүздөн кийин сүйлөшөбүз. Сиздин ошол даттанууларыңызды угуп, ошонун негизинде сизге керек болгон ушул эмне кылыш керек баарын айтып берем. Дарыларды дагы жазып берем. Ошо байланышсаңыздар болот. Тилде сары налет бар, жаман эмеспи? Тилде сары налет бар, жаман эмеспи? Негизи биз тишти эле жууйбуз да, адатта. Ошондуктан тилди дагы кошо жууп турсаңыздар жакшы болот. Эң жакшы бул жанагы мисвак. Ошону менен тишти, тилди кошо жууп туруңуздар, щеткалап туруп чайкасаңыздар жакшы. Ошол ооздун ичин жакшы коргоп берет. Ошол мисвак бир гана оозубузга пайда бербестен, тамагыбызга, ички органдарыбызга дагы зор пайда алып келет. Организмди бакубат кылат. Ошондуктан щетка менен эле биргеликте мисвакты дагы колдонуңуздар. Мисалы, эртең менен щетка менен жууган болсоңуз тамактан кийин, кечинде укташтан мурда ошол мисвак менен тиштериңиздерди жууп жатсаңыздар жакшы болот. Анан негизи бир эле белгиге карап диагноз коюлбайт. Оозда ушундай налет болуп жатат деп атасыз. Мен айткандарды аткарып көрүң. Эгерде кетпей жаткан болсо, өзүңүздү дагы байкап көрөсүз. Башка дагы белгилер пайда болсо, анда сөзсүз түрдө консультацияга жазылып, дарыгерге, терапевтке барып көрүнүшүңүз керек. Климакс тууралуу кандай кеңеш? Климакска ачыгы өзгөчө бир кеңеш деле болбойт. Анткени бул табигый нерсе да. Биздеги организмибиздеги болгон ыңгайсыздыктар эки себептен болот. Биринчиси физиологиялык,
экинчиси патологиялык. Физиологиялык деген сөз бул кандайдыр бир оорунун негизинде эмес болгону, организмдин ушул кандайдыр бир ыңгайсыздыкка тийгизген өзүнүн бир аракети деп айтсак дагы болот да. Мисалы, кээде таманыбыз ишип калат, таман эмес, балтырларыбыз ишип калат кечке маал, анан эртеңинен жоголуп кетет. Бул ошол кечке чейин тик тургандын, олтуруп иштегендин бир белгиси болот. Анан кээде мурдубуз канайт, кээде башыбыз ооруйт. Бул баары кандайдыр бир оорунун эмес болгону организмде болуп туручу процесстер десек болот. Анан эгерде бир эле нерсе үзгүлтүксүз кайталана берсе, мисалы мурунку нерсе деп айттым го, ошол улам кайталана берсе, анда кандын анализдерин тапшырып, дарыгерге көрүнүш керек болуп калат. Же лор врачка көрүнөсүз, же терапевтке көрүнөсүз. Эгерде ошол ыңгайсыздык улам кайталана берсе, анан кээде болуп турса, бул жаман эмес, коркунуч жок. Анан климакс жөнүндө деле ушундай. Кээде муздап каласыз, кээде тескерисинче ысыйсыз, денеде ар кандай ооруксунуулар болушу мүмкүн. Бул оорунун белгиси эмес, табигый процесс деп каралат. Алейкум ассалам. Алма-шы дарысын канча убакыт ичсе болот? Алма кел дарысынбы? 3 маалга чейин ичсеңиздер болот бир күндө. Тамактан алма келди же мурдараак ичесиздер, мурдараак ичкениңиздер жакшыраак болот. Тамактан 15-20 мүнөт мурда ичсеңиздер. Ашказан аябай ооруп атат, басылбай, кандай дары ичсем болот? Эрозия желудка деп анализ чыккан. Сизге нушпа, спазмолгон деген дарылар бар. Ичип турсаңыз болот. Булар болгон ооруну калтыруучу, ооруну жок кылуучу эмес, ошол эрозияны жоготуучу эмес, убактылуу ооруну калтырып берүүчү ушундай бир дарылар. Булар ичип турсаңыз болот. Анан ошол негизинен күрөшүш үчүн оору менен эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын аткарышыңыз керек. Бул жерге диета дагы кирет, дары дармектер кирет. Көрсөтүшүңүз керек да дарыгерге ошол кагазыңызды. Алейкум ассалам. Өткө эмне дары ичсе болот? Өткө ар бир эле дарыны ичиштен мурда организмди үйрөнүп чыгыш керек болот. Жөн эле иче берүү жакшы эмес. Биринчи текшерилесиз, ошонун негизинде сизге кайсы бир дары жазылат. Анан ойлобоңуздар, дарылануу бул болгону кайсы бир дарыларды ичип коюу же уколдорду алып коюу эмес. Дарылануу бул биринчиден убакыт. Аз дегенде 10 күн, болбосо 1 айга чейин. Балким кээ бир ооруларда андан да көп убакытка чейин ошол оору үчүн убакыт бөлүшкө туура келет. Ошону түшүнүңүздөр. Анан дароо эле айыгып кетпейсиздер. Көп эле бейтаптардын үмүтү тез өчкөнлүктөн айыга албай жүрө беришет. Негизи, эгерде ооруп калган болсоңуз, биринчи кезекте бул нерсе кайсыдыр бир аралыкка чейин уланарын түшүнүшүңүз керек. Аз дегенде 10 күнгө чейин, жада калса ушул грипп деле 10 күнгө чейин созулат го. Иммунитетибиз начар болсо, болбосо бир жумада жакшы болобуз. Кээ бир оорулар андан да көп убакытка созулат да. Ошондуктан биринчи кезекте убакыт бөлүштү унутпаңыздар. Анан ооруну үйрөнүп чыгыш керек. Ар бир адам өзүнүн оорусу тууралуу көбүрөөк билүүгө тырышса, ал ооруну жеңе алат. Мүмкүнчүлүгү көп болот. Болгону дарыгердин айткан дарысын ичип коюп эле айыгып кетем деп ойлобоңуздар. Тамакка маани бериш керек, ичкен сууга маани бериш керек, уйкуга маани бериш керек, маанайыбызды чөктөрбөшүбүз керек. Ушул нерселердин баары таасирин тийгизет. Азыр оозго ачуу келгенине эмне ичип турсам болот? Сиз тез тамак жеп туруң. Бир күндө бир 4 жолу тамак жең, кечки тамакты шашпайраак бир 8-9 жеп жатың. Ошондо оозго ачуу келбейт. Ашказанды бош калтырбаш керек да анчалык. Ошондо кыйналбайсыз. Ич өткөк кыйнап жатат, эмне кылсам болот? Отравление болгонсуз деп ойлойм. Айрыкча ушул мезгилде тамакка уулануу көп кездешет. Негизи капельница алыш керек болот. Анан
Эгерде бир канча күн болуп калган болсо, анда ич катканга, ич өткөнгө лопирамид деген бар. Бир күндө 4-5 таблетка ичсеңиз дагы болот. Ошону ичесиз. Климакс тууралуу айттым. Рахмат. Алоянын согу жакшы дешет го ашказан эрозиясына. Алоянын согу ачыгы мен ушул тууралуу анча көп билбейм. Алояны туура ашказанга лечение болот дешет. Бирок ошону ичип эле толук жакшы болуп кетем дегениңиз дагы туура эмес. Ал кошумча жардам бериши мүмкүн. Уйку жок, анан мен кетатифен ичип уктап атам. Ар жерим чымырап атат. Уйку жок, анан мен кетатифен ичип уктап жатам. Ар жерим чымырап атат да. Кетатифен уйку уктатчу дары деп сизге ким айтты экен? Эгерде уйкуңуз начар болуп жаткан болсо, эртең менен эрте туруңуз. Аз дегенде бир 3 күн эрте туруп көрүң. Азыр туруп жаткан убактыңыздан аз дегенде 1 саат эрте ойгонуп турсаңыз, анан айла жок эле кеч уктайсыз. Уйку жакшы болот. Катталгандарга ыраазычылык билдирем. Эгерде бул баракчаны биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коюшту унутпаңыздар. Сиздер үчүн пайдалуу болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Айрым жарыяларымы эстетип өтөйүн. Демек, бизде ашыкча салмактан арылуу курсу уланып жатат. Экинчи жылдын дагы жарымы бүтөйүн деп калды. Анан буюрса 2000ге жакын адам катышып, көпчүлүгүндө жакшы жыйынтык бар. Сизде дагы ашыкча салмак болсо, анда катышып жеңилдесеңиз болот. Буюрса диета кылдырбай, болгону кээ бир тамактарга өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу арыкташыңызга жардам берем. Ошол эле учурда бизде салмагынын жетишсиздигинен кыйналгандар дагы көп. Алар үчүн семирүү курсун дагы баштап койдук. Азыркы учурда ушул курс дагы уланып жатат. Сизде дагы ушул маселе болсо, сиз дагы байланышып курска катышсаңыз болот. Негизи арыктоо курсу деле, семирүү курсу деле биринчи кезекте ден соолукту жакшыртуу максатын көздөйт. Эки көйгөй дагы бирдей зыяндуу. Салмак жетишсиз болсо дагы, ашыкча болсо дагы ар кандай оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугубуз көп болот. Андыктан өзүбүздүн табигый салмагыбызга жакындаганга аракеттенели. Жана ошону менен бирге бизде диабет мектеби дагы уланып жатат. Диабет мектеби деген бул кант диабетинен жабыркаган бейтаптар үчүн онлайн тартипте сунушталган ушундай маалыматтардын жыйнагы. Албетте жолугуп деле бул нерсени офлайн тартипте ишке ашырсак болот. Тилекке каршы убактым аз болгондуктан ушул айтып бере турган маалыматтарымы жыйнап, ушул бир системага салып, курс кылып даярдадым. Жана бул дагы башталды. Буга дагы эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, катышсаңыз болот. Пайдасы 3 айга чейин ошол ооруңузду көзөмөлдөгөнгө жардам берем, консультация берем. Андан сырткары өзүңүз дагы ушул ооруну үйрөнөсүз. Ар бир аракетти ушул оорудан айыгууга болгон өз эркиңиз менен аткарып каласыз. Кайсы бир адамдын түрткүсү эмес. Мисалы, дарыгер сизге диета кылышың керек, бул дарыларды ичишиң керек деп эле тем болот. Андан ары өтпөйт деле. Эми көбүнчө ушундай да. Себеби пациенттер көп, ар бир пациентке ашыкча убакыт ажыратыш кыйын. Сиз болсо бул диабет мектебине катышуу аркылуу өзүңүздүн ушул көйгөйүңүздү толук түшүнөсүз. Себеби бул мектепти ачыштын максаты сизге биринчи кезекте жардам берүү. Анткени бул оору сиз менен өмүрүңүздүн акырына чейин жашайт. Демек, бул оору менен бир эмалага кириш керек. Андыктан кант диабетине жабыркагандарды дагы бир ирет диабет мектебине чакырам.
Катталды. Менин уулум 7 ай мурун өтүн алдырткан 8 таш чыккан уйку безин протогонду кеттире бере. 7 ай мурун алдырган болсо, азыр менимче бардыгы жакшы сиздин уулуңуз менен. Эгерде ошол операцияда калпыстык кеткенде, 1 айга жетпей эле уулуңуз кыйналмак. Демек баары жакшы. Андыктан тынчсызданбай эле койсоңуз болот. Негизи ар бир оору менен ооруганыбызда бир эле нерсе кылбаш керек да. Ар кандай способторун колдонуш керек. Ошондо жыйынтык болот. Жана биздин аракетибиздин алгачкысы бул дарыгерге баруу болуш керек. Анткени эң начар дарыгер деле башка бардык адамдарга караганда ден соолукту жакшыраак билет. Гликерия гемоглобин 5 бул жакшымы? Бул норма. Сизде эч кандай диабет жок, жада калса преддиабет дагы жок. Андыктан көңүлүңүз ток болсун. Медрол көп жыл ичим бетим шишип кеткен, арыктоого катышсам болобу? Ооба, катышыңыз. Ден соолугуңуздун абалы боюнча консультация берем. Ооруканага жатып чыккан болсоңуз, выпискаңызды көрсөтсөңүз болот, анализдериңизди көрсөтсөңүз болот. Бул ошол арыктоо курсунан сырткары сизге бонус. Катышкыңыз келсе, жеке катка жазыңыз же болбосо мен телефон номеримди жазып алып, телефондон WhatsApp'tan байланышсаңыздар болот. Телефон номерим 0504 44 55 28. Так. Ушундай жарыяларды айтып бүттүм. Ар бириңиздерде мүмкүнчүлүк бар. Ар бир эле адамдын өзү жеке врачы болгону жакшы. Анын ден соолугун дайыма карап берип турган. Ушул вазипаны дейбизби же милдет деп коелу, өзүбүзчө айтканда, аркалоого бизде буюрса мүмкүнчүлүк бар. Ар бириңиздер менен жекече иштешип, ден соолугуңуздарды көзөмөлдөп беребиз. Катталуучу эместер катталып коюңуздар. Биз пневмония тууралуу сүйлөп жаттык элек. Ошол эфирдин башында ал тууралуу дагы улантып айтып берейин. Негизи түрлөрү бар пневмониянын дагычы, ар кандай. Бирок эң негизги тыянак бул баары бир өпкө жабыркайт. Пневмония башталганда дароо эле антибиотик бере бериш керек. Эгерде ошол берген антибиотиктердин таасиринде 48 сааттын ичинде, тагыраак 2 сутканын ичинде өзгөрүү болбосо, анда антибиотикти алмаштырышка туура келет. Себеби ал башка инфекциянын таасиринде болуп жаткан болот. Ушул суроону окуп коюңуз. Кайсы суроону окуп коеюн? Баарын эле окуп жатам. Ишемия жана атеросклероз бирөтө айыктырса болобу? Мунун мүмкүнчүлүгү бар деп ойлобойм, бирок мындан начар болуп калышынын алдын алса болот. Ошого аракеттениңиз. Атеросклероз эмнеден пайда болот? Атеросклероз канда жанагы начар холестерин деп коет. Липопротеид низкий плотностью деген бар. Ушул холестерин көбөйгөндө атеросклероз пайда болот. Атеросклероз бара-бара инфарктка алып барышы мүмкүн, инсультка алып барышы мүмкүн. Ошондуктан статиндерди дароо эле ичип баштай бериш керек. Бизде ушундай түшүнүк бар. Дары бул химия, зыян деген бир шылтоолор бар. Чындыгында эң жакшы ошол ден соолукту сактап бере турган бул дары. Эгерде сизде көйгөй болсо, холестерин норма деп жатасыз, бирок мен өтөдө айтып өттүм, холестериндин түрлөрү бар. Липопротеид низкий плотностью деген бар, высокий плотностью деген бар, очень низкий плотностью деген бар, триглицериды деген бар. Ушулардын баарын текшерип көрүш керек. Эгерде низкий плотностью көп чыкчу болсо, анда статиндерди токтотпой ичип жүрөсүз. Бул нерсе ошол өтөдө айтып өткөнүмдөй атеросклероздун андан ары өрчүүсүнөн
алдын алып турат. Helicobacter 14 күн антибиотик ичкен, бирок 2 жолу эртең менен 10-ду ичет элем, кечки 3-тө ичип калгам. Зыяны жок, анткени баары бир суткасына 2 жолдан ичтиңиз да. Жада калса 3 жолу ичкен учурларыңыз да болсо керек. Ошондуктан мен ойлойм, Helicobacter менен сиздин маселеңиз чечилген. Маселеңиз башка жакта болуп жатат, өт капчасында. Эч нерсе болбоду экен, эч нерсе болбойт. Тынчсызданбай эле коюңуз. Антибиотик коркунучтуу нерсе эмес ал. Эгерде антибиотик зыяндуу болсо сиз үчүн, ал дароо эле өзүн билдирет, аллергия кылат. Тынчсызданбайсыз ошон үчүн. Зарына кандай дарыласа болот. Зарына деген сөз бул кызыл өңөч менен ашказандын ортосундагы ушундай тосук. Илимий аташын азыр мен айта албай калдым, баары бир унутулуп кала берет да. Билсең деле кээде эстей албай каласың. Сфинктер деп коебуз. Жок, сфинктер деп деле айтылбайт. Кыскасы ашказан менен ортосунун, кызыл өңөчтүн ортосунда тосук бар. Ошол тамак жуткан учурда ачылат, анан кайра жабылат. Зарына деген сөз ошол жабылган учурда толук жабылбай бир аз ачык боюнча калып кетет дагы, ашказандын туз кислотасы кызыл өңөчкө карап ачылат. Ушул учурда кызыл өңөч жабыркайт, анткени ашказандын ички чөйрөсү кислый, кислота ал жерде. Кызыл өңөчтүкү болсо pH башкачараак, негизге жакын. Ошондуктан ал жабыркап калат, эзофагит болот. Бул маселенин чечими операция, бирок бизде бул операция кылынбайт. Эң чоң кыла ала турган нерсеңиз болгону ошол омепразолду ичип жүрүү. Омепразолду бир күндө бир маалдан ичип турасыз. Канча күн? Толук бир айга созулат. Толук бир айга 30 күн бою сизге тапшырма жөнөтөм. Жана ошол тапшырмаларды аткаруу аркылуу арыктайсыз. Тапшырмалар аткарганга жеңил, натыйжасы албетте өтө жакшы болот. Анан баасы тууралуу жеке катка жазсаңыз же WhatsApp-ан жазсаңыз ошол жактан айтып коем. Бирок баасы дагы ар бир адам үчүн ыңгайлуу, четкиликтүү. Андыктан мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Ушул арыктоо курсунда 1 жылдан бери катышып келе жаткан эжелер бар. Толук 1 жылдан бери. Жада калса 1 жылдан ашканга чейин катышып жүргөндөр дагы бар. Анткени мен мисалы 1 айдын программасын кайра бере бербейм да. Мисалы 1 жылда 12 ай болсо, 1 айлык программаны аз дегенде эле 5-6 жолу жаңылайм. Ошондуктан балким менден ажырагысы келбегендер бар. Албетте бул мен үчүн сыймык. Кыргызстандан гана эмес, Казакстандан, көбүнчө Россиядан, Түркиядан, жада калса Америкадан бери ушул курска катышты. Бул мен үчүн сыймык. Албетте өзүбүздүкүлөр, баары эле кыргыздар. Анткени бардык маалыматтарым кыргыз тилинде болгондуктан өзүбүздүкүлөр гана катышат азырча. Жана буюрса жыйынтыктар өтө жакшы. Өзү негизи ашыкча салмак маселеси эндокринолог врачтардын иши. Биздики. Андыктан эндокринологко көрүнөсүздөр. Ушул маселеңиздер болсо, ошо катары мага да кайрылсаңыздар, салмагыңыздар жетпей атса жеткиргенге жардам беребиз, ашыкча болсо түшүрүп беребиз. Ушундай. Мен пневмония темасын улай айта берейин. Демек, бул инфекция вирустук инфекция болуп калышы мүмкүн, бактериялык инфекция болуп калышы мүмкүн. Дароо эле антибиотикти баштай бересиз, 48 саатта жыйынтык байкалбаса, дене табы түшпөсө, анда антибиотикти өзгөртүш керек болуп калат. Өпкөдөгү маселени караган врачты биз пульмонолог деп коебуз. Эгерде ушул маселе жаралса, сизде эң оболу терапевтке көрүнөсүздөр албетте. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, дароо эле пульмонологко барсаңыздар жакшыраак болот. Анан айрым белгилерин айтып өтөйүн пневмониянын. Эң
чоң белгиси бул жөтөл. Жөтөл токтобойт. Жана ошондой эле какырык көп өлчөмдө бөлүнүп чыгат. Өңү да начар болот какырыктын. Жана дем алганда аба жетишпей кыйналабыз. Дене табыбыз 38ден жогору көтөрүлөт. Анан ошол грипптин белгилерин билесиздер. Ошолордун баарысы болот. Анан бул учурда дарыланып башташ керек. Сыртка чыкпайбыз биринчи нерсе, себеби инфекциялык оору болгондуктан, инфекция бул башкаларга дагы ооруну таркатып кое турган нерсе болгондуктан, айыкканга чейин үйдө эле болуп турганыбыз жакшы. Анан албетте дарыгер менен тыгыз байланышта болуп, дарыланып дагы турабыз. Кошумча сунуш пневмонияда ысык сууну термоско демдеп алып, ошол чай сыяктуу болуп, бирок кок чай салбай ичип турсаңыздар жакшы болосуздар тезирээк. Саламатчылык, кош келиңиз. Өкпөнүн кийинки оорусу бул абсцесс деп аталат. Абсцесс. Кетостерил деген дарыны бөйрөккө ичсе болобу? Эгерде сизде бөйрөк жетишпестиги деген оору болсо, анда ичесиз, сөзсүз түрдө ичесиз. Эгер сизде мисалы пиелонефрит, бөйрөктө таш бар, гломерулый нефрит деген оорулар болсо, анда аны ичпейсиз. Дарылануусу башкачараак болот. Пневмофиброз легких жөнүндө маалымат бериңизчи. Пневмофиброз, фиброз деген сөз өзү тутумдаштыргыч ткань деген да, тутумдаштыргыч ткань деп коет, соединительный ткань деп коет. Ошонун каптоосу. Көбүнчө бул негизи дененин бардык эле бөлүгүндө фиброз болушу мүмкүн. Бул жакшы нерсе эмес. Эгерде ушул сизде пайда болгон болсо, сизге сунушум, эгерде фиброз болуп жаткан болсо, ушул маселени караган врач таап, эмне кылыш керек? Баарын аткарасыз. Анан улам көрүнүп туруш керек. Дарыгер тажап кетсе дагы. Себеби фиброз деген бул жакшы нерсе эмес да чындыгында. Диализ алган адам деле ичсе болот экен да кетостерилди. Бул боюнча айта турган нерсе, ооба болот. Себеби кетостерил организмге кубат берет да, кошумча энергия. Бул кандайдыр бир дары, оорудан айыгуунун бир аргасы эмес. Болгону организмге белок жетишпейт, себеби бөйрөк ооругандар белоктуу тамактарды дээрлик жебей калышат. Анан ошол белоктуу азыктарды жебегендин натыйжасында организмде ошол болушу мүмкүн болгон начар ыктымалдуулуктарды токтотуш үчүн кетостерил ичип туруш керек. Кетостерил мындайча айтканда белок. Организмге креатин чыгарбай энергия берип тура турган азык деп түшүнсөңүздөр болот. 3 таблеткадан 3 маал ичилет кетостерил чоң адамга. Мен сизге узак өмүр тилейм. Бекем ден соолук тилейм, Назгүл эже. Жакшы болуп кетиңиз. Мындай сөз бар го. Мен бул диний жактан алып караганда, Кудай ар бир ооруну бергенде шыпаасы менен кошо берет дейт. Ошондуктан эч качан үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын кылыңыздар. Буюрса баары жакшы болот. Анан мындай экен да, биз эми китеп деген нерселерди окуйбуз. Анан ошого таянып сиздерге бир кандайдыр бир кеңештерди айтабыз. Өзүбүздөн чоңдор эмнени үйрөткөн болсо, ошону туура деп эсептейбиз. Бирок бул 100% туура дегенди билдирбейт. Анткени адамдык фактор, анан мисалы бир китепти 10 адам окуса 10 түрдүү түшүнөт да. Айткым келген нерсе,
врач чыныгы бир күчтүү врач болуш деген бул түйшүк. Мисалы мен өзүмө өтө бир мындай 10 балдык шкала койсо 5тен төмөнгө коем сөзсүз түрдө. Эң ашып кетти дегенде өзүмө 4 коюшум мүмкүн, болбосо андан дагы аз. Анткени билбеген нерсем ушунчалык көп. Анан жардам сурагандар дагы көп. Өкүнүп кетем кээде. Себеби көбүнчө жардам беришим кыйын болуп калат. Негизи эле мисалы мен баарын билген тагдырда дагы өтө көп жардам бере албайм. Уже тажрыйба ашкан сайын ушуну түшүнүп калдым. Мындай болот экен. Дарыгерлер болгону абалды бир аз жеңилдетип берет экенбиз да. Сиздерде көйгөйдү бир нукка салып, андан ары күчөшүшүнүн алдын алганга жардам берет экенбиз. 100% сиздерди бир оорудан айыктырып таштай албайт экенбиз. Бул өтө өкүнүчтүү, тилекке каршы. Ошондой болсо да, мындан жакшыраак жетишкендик жок азыркы учурда. Башка тармактарда билбейм. Мына ушул саламаттыкты сактоо тармагында бизде өтө чоң жетишкендик жок. Албетте бир адамдын жүрөгүн башка бир адамга салып койгон, бир адамдын боорун, бөйрөгүн алмаштырган учурда бар. Бактыга жараша бул жакшы жетишкендик. Мисалы ушул тиштин пломбусун коюу деле мен жеке көз карашымда өтө чоң жетишкендик. Бирок булардын баардыгы ушул Кудай Таала бергенчелик ден соолукту бизге тартуулай албайт. Жада калса ошонун жарымынчалык дагы кылып бере албайт. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анан ден соолукка өзүңүздөр караңыздар. Өзүңүздөр карабасаңыздар, биз сиздерди мурдагы 3 жыл мурдагы жада калса абалыңыздага дагы алып келе албайбыз да. Ошону туура түшүнүп, өзүңүздөр караңыздар. 3 туктан 3 маал тамактан мурун же кийин ичилеби, тамактын артынан ичесиз, дароо ичесиз, 5-10 мүнөт, 5 мүнөттөн кийин ичсеңиз болот. Анан эми гемодиализде болсоңуз, сизге дээрлик диета деле болбойт да. Диета болот. Ошол мисалы диализ ар 2 күндө бир жолу. Мисалы диализге бара турган учурда 1-2 саат калганда күчтүүрөөк тамак жеп ала берип, андан кийин диализден чыккандан кийин бир күн жакшыраак жүргөнүңүз жакшы менимче. Ден соолукка карап. Анан негизи диализ учурунда кандай дарыланыш керек? Ачыгы мен бул маселеде өтө чоң тажрыйбага ээ эмесмин. Нефролог врачтан сурасаңыз сизге жакшыраак кеңеш айтат. Анан ден соолуктун абалын көзөмөлдөп туруш керек. Калий, фосфор, натрий ушуларды улам текшерип турушуңуздар керек. Себеби кайсынысы көбөйсө дагы бирдей коркунучтуу ден соолук үчүн. Кетастерил өтө баасы асманда болгон дарылардын катарына кирет. Диализ учурунда муну канчалык деңгээлде колдонуш керек? Нефролог менен кеңешип сурап алсаңыздар жакшы болот. Менин сунушум ушундай. Ар бир иштин өзүнүн устасы бар. Устасына жолуксаңыздар, чыныгы устасына жолуксаңыздар, сиздерге өтө бир чоң жардам бере алат да. Менин негизги ушул жакшыраак жардам бере ала турган ооруларымын санай турган болсом, биринчи кезекте ушул кант диабет тартып турат. Ушул маселеде чексиз суроо берсеңиздер, чексиз жооп болот менде. Сиздердин ушул каныңыздардагы глюкозанын деңгээлин минималдуу кылып бергенге дарыметим жетет. Бул мен карай турган негизги оору. Анан зобтун дагы түрлөрү бар. Гипотиреоз, тиреотоксикоз, эндемический зоб. Ушул зоб маселесинде дагы толук кандуу кеңеш ала аласыздар.
Üçüncü maселе бул ошол салмак маселеси. Салмак көп болсо азайтып бере алам, аз болсо көбөйтүп бере алам. Бүгүнкү күндө мени өтө кубантып жаткан нерсе ушул акыркы 2 айдын ичинде өтө көп катышуучулар болду артча салмак маселесинде. Жана алардын көпчүлүгүндө жакшы жыйынтык болду. Жада калса 3 айдын ичинде 19 килограмм салмак таштаган дагы болду да. Бул албетте мен үчүн кубанычтуу бир тыянак. Мындан ары дагы ушул маселеден жабыркагандарга жардам бере бермекчимин колдон келишинче. Ушул 3 маселе боюнча: зоб, диабет, ашча салмак же тескерисинче салмактын жетишпестиги. Менден көп маалымат ала аласыздар. YouTube, TikTok жана ошондой эле Instagramга дагы бирдей ден соолукка байланыштуу маселелерде видеолорду чыгарганмын. Ошол жактан эле өзүңүздүн сурооңузга жооп таап алсаңыз болот. Анан бир эле оорудан 10 адам муун түрдүү ооруйт. Ошондуктан ооруңузду ооздуктоодо сизге дарыгер мыкты жардам берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө кайсы бир дарыгер менен иштешүүгө тырышыңыздар. Ар бир ден соолуктун маселесинде сөөктөрүңүз ооруса ортопед, муундарыңыз ооруса ревматолог. Ушундай ар бир маселеде өзүнүн устасына кезигиңиздер. Пневмония тууралуу сүйлөштүк. Эгерде 3 күндөн ашык дене тап көтөрүлүп, ошол менен бирге жөтөл болуп, анан какырыктар көп чыгып жатса, бул өтө коркунучтуу. Кош көңүл карабаш керек. Өпкө өтө катуу жабыркап калды дегенди билдирет. Эми абсцесс тууралуу айтып берейин. Абсцесс мындайча айтканда сыздоок десем дагы болот. Бизде сыздоок деген дарт бар го, билесиздерби? Дененин кайсы бир бөлүгүндө ириң болот. Ошол сыяктуу дарт бул дагы. Аны эми тастыкташ үчүн флюорография кылыш керек болот өпкөнү. Аны фтизиатр же болбосо пульмонолог врачка көрсөтүп, андан ошол жардам ала аласыздар. Эгер маселе өтө оор болсо, бир аз башкачараак дагы инструменталдык жактан ошол колдонуп дагы жардам беришке туура келип калышы мүмкүн. Ошону эске алып коесуздар. Кийинки оорубуз бронхиктатический болезнь деп коет. Бронхиктатический болезнь бул тамеки чегүүчүлөрдүн оорусу. Өпкөнүн төмөнкү жагында ушундай жабыркоо болот дагы. Мындан арылуу өтө эле кыйын. Эгерде көп жыл бою ушул тамеки чегип жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө ушул ооруга чалдыгасыз. Кырчылдап кантип калыбына келет иним. Кырчылдап. Негизи коркунуч деле жок. Ошону түшүнүңүз биринчиден. Коркунуч деле жок. Бирок баары бир өзүңүзгө өзүңүз жардам кылсаңыз жакшы болот. Өзүңүзгө өзүңүз кантип жардам кыласыз? Биринчиден кыймыл аракетти жөнгө салыш керек. Ошол катары моюнду дагы өтө бир катуу кыймыл кылбайсыз, бирок жай баракат көнүгүүлөрдү жасай бериш керек. Бул дагы жакшы жардамчы. Йоганын машыгуулары бар, билсеңиз керек. Ошол йога менен машыгыңыз. Анан витамин D деген бар. Витамин D. Ошону ичишиңиз керек. Жакшы жардам берет. Профилактикалык дозасы 2000 международный единица. Витамин D денедеги көп маселелерди чечип бере ала турган бир ушундай бир учурда аны гормон деп дагы айтып жүрүшөт да. Ошону ичип баштасаңыз жакшы болот. Моюн кычылдаганга иглотерапия жардам береби? Бул нерсе боюнча анык бир жооп бере албайм, себеби бул мен үчүн караңгы. Балким жардам берет, балким жардам бере албайт деле калышы мүмкүн. Ошондуктан бул боюнча дагы башка врачтар менен, невропатологдор менен кеңешип көрөсүздөр. Анан ашып кетсе бир сааттык эфир болгондур. Арасында
Балким ката сүйлөгөн учурларым дагы болду, калпсыздык келтирип. Айткан нерселерин 100% факт деп ойлобоңуздар. Кээ бир суроолорго бир аз туура эмес дагы жооп берип калышым мүмкүн. Аны туура түшүнөсүздөр. Негизинен көбүнчө туура эле жооптор берилип жатат. Бронхитатический болезнь тууралуу айттым. Мен 30 жылдан бери тамеки чегем, 50 жылдан бери тамеки чегем. Баары жакшы дебей эле коюңуз, себеби бара бара аба жетишпей калат. Дем алууңуз кыйындап баштайт. Ошондуктан баардык зыянды эртерээк токтоткон жакшы. Астма, бронхиальный астма оорусу. Бул аллергиянын жеткен чеги да. Аллергиялык оору деп эсептелинет. Бул маселеде мен эч кандай жардам бере албайм. Эгер сизде ушул дарт болсо, аллерголог врач менен кеңешесиздер. Анан баягы чача турган дарылар болот да. Мен сальбутамол дегенди элестеп калдым окуу учурунан. Анан зыяндуу таасирлерди токтотуш керек. Ошол эле тамекини токтотуш керек. Ошондо буюрса баары жакшы болот. Анан будесонит деп турат. Флутиказон. Кыскасы дарылар көп. Аны ошол сизди караган, сизге диагноз койгон врач жазып бериш керек. Өпкөнүн ушундай оорулары бар. Эми бронхит тууралуу айталы. Бронхит бронхтордун сезгенүүсү. Бул дагы негизи жөнөкөй маселе көрүнгөнү менен, андай деле бизди кыйнабай тургандай көрүнгөнү менен кээде өтө жүдөтүп коет. Тердей бересиз. Улам тердеп, улам териңиз катып, оору кайталана берет. Ошондуктан бул маселеден дагы эртерээк кутулганга аракеттениш керек. Уйку келбей уктабай чыгам эмнеге? Эртең менен эрте ойгонуш керек да. Баардык ушул уйкум начар дегендерге ушул нерсени сунуштайм. Мүмкүн болушунча эрте ойгонсоңуздар, таң атпай ойгонсоңуздар күндө айла жок уйкуңуздар келет. Уйкуңуздар ушундай бир жакшы келет, жыргабай саласыздар. Бир күндү дагы калтырбай эрте ойгонуш керек да. Бронхитте дагы пневмония сыяктуу эле антибактериалдык дарыларды сөзсүз түрдө болот. Себеби баары бир инфекция организмге түшөт. Дагы бир өпкө дарты бул хобл деп кыскача айтса болот. Хронический обструктивный болезнь легких деп коет. Бул дагы көбүнчө 50-60 жаштан кийин калыптана турган оору. Дал жанагы тамекини чегип жүргөн эркектерде көп болот. 620 лайк. Рахмат, Раян. Сиздин лайкыңыз ушул видеону көргөндөрдүн санын көбөйтөт жана башкалардын дагы маалыматтуу болушуна себепчи болосуз. Нервден дагы болот окшойт уйкусуздук. Албетте болот. Ар кандай себептен болот. Бирок биринчи эле себеп ошол эрте ойгонбой коюу, эрте ойгонбой жашоо. Эгер ошол нерсени уланта берсеңиздер, жашооңуздардан берекет кетет. Эрте ойгонууга адат кылыңыздар. Калган маселелер, калган оорулар, бул сейрек эле болуучу оорулар. Аларга токтолбой эле коеюн. Эгерде суроолоруңуздар болсо, жазсаңыздар болот. Аларга дагы жооп берейин. Анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Макул эмесе. Убактыңыздарды бөлүп эфирге катышканыңыздарга рахмат. Уккан маалыматыңыздарды сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Ден соолук болуңуздар. Эгерде маселеңиздер болсо, жеке катка байланышы же болбосо
0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазсаңыздар болот. Эгер бир эле суроо болсо жөн эле жооп берем албетте. Анан эгерде консультация алыш керек болсо, маселеңиздерге чечим табыш керек болсо, анда албетте 500 сом акча төлөп, ошо консультацияга жазыласыздар. Сүйлөшөбүз, анан жардам берем, макул.